Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Мен Гузат Мукашева. Бүгүнкү дагы сабагыбызды жакшы жаңы приложение менен тааныштырмакчыбыз. Бул приложение 11-класс бүтүрүүчүлөрүнө абдан керек приложениялардын бири. Ал үчүн ал приложенияны мурда эле баардык приложенияларды жүктөп жүргөндөй эле Play Market аркылуу жүктөп алабыз. Демек, ал приложениянын аты, поисковый жазабыз дагы, ал приложениянын аты сынак приложениясы жөнүндө болмокчу. Мына мындай белги. Деги приложенияны басабыз. Айта кетчү нерсе, өзүңүздөр көрүп тургандай, 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнө, урматтуу мугалимдер, сиздерге деле көрүп тургандай, Play Marketте көптөгөн приложениялар, сынак приложениясы, сынак тайм, ЖРТ сынак даярдоо 2019, биология боюнча, ЭГЭ боюнча, бул демек орус класстар, Россия жака байланыштуу болот экен. Эми санай келсек, көп приложениялардын бири бар. Биз азыр 2020-жылы онлайн тест сынагын карайбыз. Ал мына бизге бүгүнкү видеобуздун эң керектүү приложениясы сынак приложениясы. Аны мурункудай эле, башындагыдай эле установка кылабыз. Кадимкисиндей эле көчүрүп алабыз. Кичине көтө турсак ачылат. Бул установка болуп аткан тадбирге көтө турсак и открыть кылабыз. Бул жерден сынакты биз кыргызча же орусча тандап алсак болот экен. Кайсы класска ылайыктуу болсо тандап ала беребиз. Демек, азыр биз кыргызча сыналып көрөлү. Кийинки. Эми бул жерден биз киришибиз керек экен, же болбосо катталышыбыз керек экен. Эгерде мурунда бар болсо, анда биз почтабызды жазып эле сыр сөзүбүздү жазып кире беребиз. Андыктан биз жаңы установка болуп аткандан кийин биз катталышыбыз керек. Демек, катталуу деген жерин басабыз. Атыңызды жазыңыз. Мурун жазылгандыктан мен жаза берейин. Почта, мурун почталар ачылып калгандыктан мен азыр башка почта аркылуу кирели. Иштеп жаткан почта аркылуу киресиздер, өзүңүздөрдүн даны колдонуп жүргөн почталарыңыздын бири. Область тандайбыз. Область көрүп тургандай, демек биз бул мен Нарын областынын мугалими болгондуктан мен Нарынды тандап алам. Сыр сөз. Эми өзүбүзгө унутпагыдай сыр сөздөрдүн жазып алсак болот. Катталабыз жазып туруп. Эң жакшы жери ушу сохранить кылбасак жакшы болот. Бул автоматически сохранить болуп калат дагы, сакталып, кире берсеңиздер болот. Эми сынак приложениясы жөнүндө карайлы. Бул эми биз ачып катталып алгандагы эң биринчи бети. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Гузат Мукашева бул почта аркылуу сынакка киргем, катталгам. Биякта меню строкасында баардык керектүү бүтүрүүчүлөргө керектүү жерлер бар. Тест өтүү, тесттен өтүп жатканда менин результаттарым, ЖТР жөнүндө жаңылыктар, жогорку окуу жайлар жөнүндө ырастоор, бул сынак приложениясы чыгып кетүү.
Буну өзүңүздөр көрүп тургандай эле үстүндөгү сынактын жанындагы 3 чекит деп коебузбу, 3 тереден карап алабыз. Эми тест өзү сынак жөнүндө, сынак приложениясы боюнча айта кетсек, ЖТР жөнүндө бияка жазылган. Кимге кандай суроолор болсо, ошол суроолорду карап, ушул жактан басып жооп берип алса болот. Мисалы, бир, например, как записаться на тест дейт. Көбүнчөсү берип жүргөн суроолордун бири. И бассаңыз эле ал суроого жооптор чыгат. Регистрация на тестирование проходит по месту обучения абитуриентов. Выпускники прошлых лет, если они хотят сдать ОРТ повторно, должны регистрироваться в ближайшем районном или городском отделе образования. Что необходимо для регистрации? 2 фотографии размером 3×4, копия паспорта или свидетельства о рождении. То есть бул жерде эмнени окудук? Биз бул жерде ушул биз берген суроого жооп алдык деген сөз. Улантабыз. Өзүңүздөр билгендей эле ар кандай суроолор болот экен, ошол суроолорго сиздердин жообу болот. Бул ЖТР жөнүндө же информация алуу. Эми тест өтүү. Биз бул приложенияны өзүбүзгө көчүрүп алганда эле сразу 400 балл берет экен. Ушул 400 баллды биз пайдаланышыбыз керек. Мына бул өзүңүздөр көрүп тургандай кулпучулар турат. Баардык предметтерде ошол кулпучуларды берилген баллды пайдаланып ача алат экенбиз. Эми мисалы основной тест өтүш үчүн биология, тарых, ар кандай предметтерди өтүш үчүн бул төмөндөгү баллды пайдаланып өтө беребиз. И ошол эле учурда баллыбыз эгерде төгөнүп калса, бул жерге биз балл чогулта алабыз. Балл чогултуп, кайра кийинки канча суроолорго туура так жооп берсеңиз, ошончо баллдарды көп аласыздар дагы. И чогултуп төмөндөгү предметтерди пайдаланып ачып тесттерди өтө берсеңиздер болот экен. Бул дагы эң жакшы приложениялардын бири болуп эсептелет. Мисалы, кыргыз тилин жаңы предмет. Бул предметти ачыш үчүн 100 балл сурайт экен, 150 балл сурайт экен. 150 баллын пайдаланып ачам десеңиздер, ооба же болбосо жокту пайдаланабыз. Мисалы, биология предметин бассак, бул биология предметин басканда 200 балл кетет экен. И ушул сыяктуу эле көрүп турганыңыздай эле баллды пайдаланып тесттерди ача берсек болот экен. Эми мисалы, математика предметин ачып көрөлү. Буга 300 балл экен. Эми биз азыр аз балл пайдалана турчу предметти ачып көрөлү. Мисалы, кыргыз тили дедик, 150 балл. Да, хочу дейли. Демек, өзүңүздөр көрүп тургандай, кулпучабыз ачылды. Демек, мындан өтөбүз деген сөз. Демек, өзүңүздөр көрүп тургандай, суроолор мына 30 суроо. Ар бир суроого 4төн жообу болот. И ушул суроолорго жооп берип эле биз пайдаланып иштей беребиз, приложенияларды пайдаланып. Как пропустить кыла туралы. Мисалы, экинчи суроо. И ушул сыяктуу болуп эле суроолор кете берет экен дагы. Биз предметтик тесттен өтө берсек болот. Андан кийин баллдарды пайдаланып, дагы ошол эле предметтерди пайдаланып тесттен өтө беребиз. Бул онлайн тест абдан жакшы, үйрөнөт экенсиздер. Мугалимдерге, өзгөчө бүтүрүүчүлөргө, бүтүрүүчү класстарга
жиберип койсоңуздар болот экен. Эми муну кантип жиберип койсок болот? Биз ачып алгандан кийин өзүңүздөр көрүп тургандай 3 чекит турат. 3 чекитти бассак, бул эмне деген сөз? Бул поделиться деген жер. Кимге поделиться кылсаңыздар болот? Эгерде классыңыз 11 класс мисалы WhatsApp группасында бар болсо, WhatsApp группасын ачабыз. Менин классым 11 класс болгондуктан менин WhatsApp группам бар, 11 класстар үчүн ачылган. 11 класстардын WhatsApp группасын ачабыз. Он биринчи Б класска өзүбүздүн классыбызга кадимкидей эле жиберип коебуз и ссылка барат. Ушул ссылканы пайдаланып балдар предложенияны көчүрүп алса болот деген сөз. Мына ушундай эң жөнөкөй эле жолдор менен биз ушул предложенияны пайдаланып и башкаларга дагы поделиться кылсак дагы болот экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.